Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштагыбыз келип жатат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, таанышуу каналы ар дайым сиздер менен. Ушул видеого лайктан басып коюңуздар. Бал жайта канчалык лайк көп болсо, YouTube ичине көбүрөөк ушул видеону жайылтып берет. Комментарий жазгыла анкетаңарды. Сунуш идеялар болсо тартынбай жазгыла, урматтуу айымдар, мырзалар. Жаш курагы 18 жаштан баштап 65 жашка чейин дейли. Анкеталар болсо жеке баракчабыз аркылуу кабыл алынат. Же болбосо комментарий аркылуу деле жазсаңыздар болот. Эгерде өтө тартынчаак уялып жаткан болсоңуздар, анда биздин жеке Instagram баракчабызга жазгыла. Таанышуу аянтчасы деп аталат. Instagramдан ошондой деп издегиле жана ал жака катталгыла. Скриншотун бул жака да таштап коебуз. Ошондой кылып издесеңиздер туура барасыздар. Урматтуу бойдок мырзалар, сиздердин үйлөнө албай жүргөнүңүздөргө өзүңүздөр эле эмес, могу кыздар дагы күнөөлүү деп ойлойм. Анткени биз мисалы таанышабыз деп сунуш киирген учурда кыздардын көбүнчөсү жок деген сөздү айтышат, өздөрүн ала качышат. Анан мырзалар калып калабыз, шагыбыз сынып. Ошондой учурда акылдуулукту, чечкиндүүлүктү көргөзүп, сиздер дагы жакшы сунушуңарды, сөздөрүңөрдү айтып табышканга аракет кылгыла. Болбосо жашыңыздар өтүп кетсе, кечигип калсак үй бүлө кургандан, анда балалуу болуу бактысынан дагы ажырап калуу коркунучу бар экен. Көптөгөн ооруларга дагы туш болуп калышыбыз мүмкүн, психологиялык. Элдин басмырлоосуна кабылышыбыз мүмкүн да, эмне үчүн үйлөнбөй жүрөт, эмне үчүн турмушка чыкпай жүрөт деп калышыбыз мүмкүн. Бирок ниетибиз ал үчүн болбош керек, элден коркуу үчүн эмес. Ниетибиз бул Кудайдын мыйзамы экен, ошол Кудайдын буйругун аткарайын, пайгамбар алейхисаламдын сүннөтүн аткарайын деген терең жакшы ойдо болушубуз керек да. Ошондо бизге сооп жазылат. Анан жакшы ниетте болуш керек да, убактылуу күнүмдүк зына болбош керек таанышуунун максаты. Таанышуунун максаты жөн гана акча табуу болбош керек, урматтуу айымдар. Таанышуунун максаты жөн гана көңүл ачуу болбош керек, жөн гана сүйлөшүп коюу болбош керек да. Таанышуунун максаты үй бүлө куруш, бири-бирибизди таанып билүү болуш керек да. Биринчи бул телефондон жакшы сүйлөшүүлөргө барышыңар керек да. Нарындык айымдар, сиздер жоксуздар такыр. Нарындык мырзалар, сиздер да жоксуздар. Активдүү болууга баардыгыңыздарды чакырам. Канчалык эрте болгону жакшы болот баардык нерсени. Бир гана өлүмдүн кеч келгени жакшы болот. Эгерде урматтуу окуучулар, 20 жаштагы студенттер, 15 жаштагы окуучулар, сиздер азыртадан эле психологиялык жактан даярдана берүүгө чакырмакчымын. Ал үчүн кичинекей нерседен башташ керек да. Ошол мектептеги сабагыңарга кечикпей баруудан, мечитке кечикпей баруудан, намазды кечикпей окуудан башташ керек да. Эгер кечигүү болуп атса, күнүгө 10 мүнөттөн эрте барууну сунуштайм да сиздерге. Кечирээк жатып атсаңыздар, күн сайын бир 10 мүнөттөн эрте жатууну адатка айландырыш керек да. Анан өзүңүздөр ошого жараша калыптанасыздар. Эгерде 40 күн бою 15 мүнөттөн эрте жатып отуруп, кыймылдап отуруп турсаңыздар, саат бир 10:30 жатканга мүмкүнчүлүк болот да, иншалла. Дайыма туруктуулукту жактырат Алла Таалачы. Ошол сыяктуу эле үй бүлө курууга дагы машыгып башташ керек да. Эрте үй бүлө куруш үчүн мага кандай айымдар керек деп, ошол айымдардын психологиясын билиш керек. Өзүбүздү билишибиз керек. Өзүбүзгө кандай айымдар туура келет. Анан ошого жараша тандайбыз. Анан Аллага тапшырыш керек эң биринчиси. Аллага тапшырып, анан Алладан жардам сурап кете бериш керек. Мындай сүйлөшкөндө билинет, бул жерде ар кандай сөздөрдү сүйлөй беребиз, мотивацияларды кылабыз. Бирок ошонун керектүүсүн алыңыздар да, керектүүсү иштеп калышы мүмкүн. 100 сөз сүйлөсөк, onu жашооңуздарда пайдасы тийип калышы мүмкүн да. Ошондуктан эң маанилүү нерсе убагында кыздар 20 жашта турмушка чыкса, 18 жашта турмушка чыкса абдан сонун болот да. Көбүрөөк төрөгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Көбүрөөк
жашоону түшүнгөнгө, эртерээк түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Шайтандын азгырыгынан алыс болобуз. Ошондуктан айымдар, сиздер токтоосуз түрдө жазгыла, иншалла. Анда биз баштайлы таанышуу каналы сиздер менен. Ассаламу алейкум.